финалдық беттеш урматтуу теле көрүүчүлөр. Алгачкы алтын медальга ээ болушубуз толук мүмкүн. Азиз Асанов ийгилик каалап өтөлү. Атаандашы жөн оңой өзбекстандык спортчуну көрөдөстөр. Оңой атаандаш эмес. Демек Азиз Асанов болгон күч аракетин бүгүн дал ушул килимдин үстүндө көрсөтүшү керек. Дегеле ошол Азиз Асанов жеңишке жете турган болсо, бүгүн Кыргызстан курама командасы алгачкы алтын медалина ээ болот. Марат Романов эл аралык даражадагы машыктыруучу. Азиз Асановдун финалдык беттеш 60 кг салмакта урматтуу теле көрүүчүлөр, жакындап келиңиздер экранга. Азиз Асановго күйөрмандык кылалы. Зухриддин Юлдошев дагы мыкты даярдыкка келгенин буга чейинки ошо беттештеринде көргөнбүз. Калыс старт бере элек. Старт берди Азиз Асанов, өтө мыкты, керемет Азиз. Дароо эле колунан жулуп алды таякты. 1-0 Азиз Асанов. Достор, мен сиздерге кызыктуу жаңылыкты айтам. Көпчүлүк көрүүчүлөр оор иш күндөн кийин бир аз да болсо баарын унутуп эс алууну каалайт. Bet1 сиздерге көптөгөн мүмкүнчүлүктөрдү камдап койду. Bet1'да жаңы катталуучулар үчүн эң сонун бонус бар. Биринчисинде эле 2 эсе депозит берет. Жеңиш менен баштоону каалагандар үчүн сонун сунуш. Платформадан сиздер MMA, футбол жана башка спорт түрлөрү боюнча кызыктуу нерселерди таба аласыздар. Bet1'да эсепти толуктоонун бир нече заманбап ыкмаларын, анын ичинде ыңгайлуу жана ыкчам ыкмалары да бар. Демек бардыгы сиз үчүн жеткиликтүү жана ыңгайлуу. Платформанын шилтемесин мен комментарийге тиркеп койдум. Өтүңүз, жеңишке жетип бонуска ээ болуңуз. Бул дагы финалда дал ушул килемде күч сынашат. Аны дагы тиз эфирде көрөсүздөр. Андыктан биздин каналдан алыстабай туруңуздар. Мына күйөрмандар Азиз Асановду колдоого алып жаткан байкоодостор. Келеми Азиз Асанов дагы бир рет бизди сүйүнтүшү керек. Дагы бүгүнкү финалдык беттешке чекитти коюшу шарт. Бир эскертүү берди өзбек спортчусуна. Туура чечим, бир аз тартышы бар. Азиз Асанов тартышы керек, өтө мыкты. Алтын медальга ээ болду Азиз Асанов. Куттуктап өлө Кыргызстан курама командасы 6-чы ирет өтүп жаткан ушу таяк тартыш боюнча дүйнө чемпионатында биринчи алтын медалын капчыкка салып отурат. Азиз Асанов 60 килограммга чейинки салмак чембирдикте таяк тартыш боюнча дүйнө чемпиону болду. Болот. Кийинки салмактык категория, урматтуу теле көрүүчүлөр. Весовая категория 90 килограмм. Внимание, финал. 90 килограммга чейинки салмактагы финал орусиялык Егор Атласов менен кыргызстандык Русланбек Чыныбек уулу.